Ассаламу алейкум достор. Мен адвокат юрист Шардар Абдыкапаров. Жаңы эле интернет булактарынан көрүп атабыз. Улукбек Карыбек уулу, журналист, граждандык активист камакка алынган. Бул боюнча мага тарапташтарынан жана граждандарыбыздардан көп суроо келип түшүп атат. Незаконно камалдыбы же эртең камалса чыгабы, эмне болот деп ушу суроолордо көп келип түшүп атат. Мен жооп бере кетейин. Негизи бул мыйзам боюнча азыр биз көрүп атабыз. Тергөө кызматкерлери буга 36 000 уничтожение или повреждение чужого имущества деп бул статьяны коюп атат. Часть 1, скорее всего. Экинчи ошондой эле хулиганство бул 280 статья деп коебуз. Группа лиц 2-3 баласы менен деген коюлуп атат. Бизде баарыбыз эле билгендей, тергөө кызматкерлери булар деген 48 саатка гана камай алышат. Андан кийин уже санкция деп сотко алып барышат. Эми баарыбыз эле билгендей, сотко 2 айга СИЗОго камагыла деп барышат тергөө кызматкерлери. Бул боюнча айта кетейин, 216 статья, бул 2 статья экен. Бул деген мындайча айтканда, жаңы эле уничтожение или повреждение чужого имущества дебиз. Бунун санкциясы деп коебуз, мисалы наказаниясы до 3 лет деп коет да, до 3 лет бул даже преступление небольшой тяжести. Экинчиси жанагы хулиганство, даже часть 1 же группа лиц болгондо деле буга деген часть 1 боюнча 200 до 500 расчетных показателей дейт. Бул 20 000-ден 50 000-ге дейин штраф или до 3 лет тоже бул преступление небольшой тяжести деп айтылат. Кыскача айтканда даже экинчи статьясы, экинчи часть болгондо деле, группа лиц болгондо деле буга от 3 до 5 лет бул менее тяжкое преступление. Мыйзам боюнча Улукбек Карыбек уулуну тергөөчү 48 саатка гана камай алат. Эртең буну соттон, санкциядан обязательно мыйзам боюнча Улукбек Карыбек уулуну домашний арест менен по-любому сот эртең чыгарат. Анткени бизде мыйзам боюнча заключение под стражу свыше 5 лет. Анан жаңы элеки берки суроо боюнча мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес дегенде, жөн эле камалды дегенде, бул билесиз, баарыбыз эле билгендей, тергөө кызматкерлери жана камап 48 саатка камаганда эртең сотко токтом алып барышат. Биринчиси ошо биздин камаганыбыз мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи дегенде, всегда аны сот органдары аны мыйзамдуу камагансыңар деп всегда жооп берет. Ошондой эле ошо менин силердин сурооңорго ответим ушундай: эртең Улукбек Карыбек уулуну под подписку о невыезде деп чыгарат.